Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин биздин ата-бабаларыбызды өзгөчө мактап кетти. Путин КМШ өлкөлөрүнүн улуу ата мекендик согушта бир мушундай болуп жеңишке жеткен элдердин эрдигин унутпайт, урматташаарын айтты. Ал 2025 жылы жеңиштин 80 жылдыгы белгилене турганын эске салды. Быйылкы жыл КМШда тынчтыктын жана нацизмге каршы күрөшүүдөгү биримдиктин жылы деп жарыяланган, деди Путин. Ошондой эле Путин КМШ лидерлеринин жеңиштин 80 жылдык мааракесине Москвага чакырган. И, конечно, в странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг наших народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали победу в Великой Отечественной войне. В следующем году будет праздноваться знаковый юбилей, 80-я годовщина Победы. И в СНГ этот год провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Подчеркну, отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году победы как общей ценности для всего человечества. Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая. Рассчитываем также, что воинские расчеты и страны СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади. Албетте, дүйнөдө, айрыкча биздин мекенибизде тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун деп жакшы сөздөрдү жаза кетиңиздер. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротанавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Москва шаарынын мэри Собянин 2030 жылга чейин Москвада 40тан ашуун жаңы метро станцияларын курушун айтты. Анын айтымында метро өтө чоң жана заманбап болуп курулат. Прежде всего продолжим развитие рельсового каркаса Москвы, самого быстрого, безопасного, экологического вида общественного транспорта. К 2030 году планируем открыть свыше 40 новых станций метро и МЦД. Таксиде иштеген мекендештердин айлык акысы орто эсеп менен 172 000 рубльга жетти. Ал эми жылдын аягында таксисттердин айлыгы 183 000 рубльга чейин көтөрүлүшү күтүлүүдө. Андыктан бардык таксист мекендештердин тапканына береке болсун. 2025 жылдан тарта Москванын бардык көчөлөрүндө ушундай беспилотный трамвайлар иштей баштайт. Бул трамвайдын өзгөчөлүгү адам башкарбайт, толугу менен автоматташтырылган. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канчада өтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт.
Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, Пабратский жылуу жумшак барып келесиз.